Ketiz gel, marjane gel. Hey! Ben de acıtayım ha. Rahmat, rahmat. Anam. Bilgende yakın af gelgen kim na? Geçen geldi. Ulan bu da hemen mazara basıp geldi değil mi? Şurada kana. Kıtayla cedettiğimiz akşam. Siz de ayrı bu kapalığına değersiniz. Hazır al para bey. Rahmat, çoğun bizge de cüksün ha. Амансыздарбы урматтуу мекендештер, биздин агенттик аркылуу турак жайлуу болгон кардарларыбыздын бүгүн ак дасторконунда отурабыз. Кардарларыбыз биздин агенттик аркылуу бул турак жайды алып, 2 жыл өздөрү жашабай ыздабайт этип, өздөрү Москвада жашап жүрүшкөн. Азыр Московская область, город Балашихада отурабыз. Буга чейин видеолорумда, буга чейин үй алып берген кардарларымдын ичинен айта турган болсом, мисалы үй алганга чейин ашыкчасы менен кызмат кылганга ар дайым аракет кылабыз. Ушу кардарыбыз ичинде бир бизге деген бир таарыныч калбасын, ушунун ишин болушунча жакшы кылып, жакшы деңгээлде кылып берели деп аракет кылабыз. Анан үйүнүн ачкычын алгандан кийин биздин кардарлардын толтура шылтоолору көбөйүп кетет да. Үйүмдү ремонт кылып атам, анан бошоп атам, иштеп атам депчи. Мен сиздерди түшүнөм, ар бириңиздер иштейсиздер, бирок баягы ичинде көңүлүндө бар адам эч качан дасторкон жайгандан, үйүнө чакыргандан жадабайт экен. Анан бүгүн жолдо келе айтып бир жакшы идея келип кетти. Өзүм негизи ушинтип ниет кылып жүргөн болчумун. Азыр кардарымын Т-банкта ипотекаңар, Т-банкта ипотекасы бар. Азыр мен 50 000 котором. Досрочный погашение кылат биздин көзүбүзчө. Кеттик анда. Кайсы номерге уланган? Так, азыр номерди айтасыңар, мен Т-банкка кирейин. 187 ай калыптыр. Азыр 50 000ди салганыбызда канча кыскарганын биргеликте көрөсүздөр. Эми азыр досрочный погашение антра болду. Так, срогун кыскартабыз. Всё. Канча ай кыскарган. Ал 50 000 болсо дагы основной суммасынан кыскарттык бүгүн. Канча ай кыскарганын скрин кылып мага жөнөтөт, сиздер менен сөзсүз бөлүшөмүн. Бул 50 000 дагы азыр сиздерге мен 500 000 подарка кылгандай болду. Себеби азыр айтып кетем. Себеби 50 000 досрочный погашение кылганда сиздер процент төлөбөй кетесиздер. Сиздердики жок дегенде 2 жылга чейин кыскарса керек. Это мен примерно айтып атам. Может андан да көп болушу мүмкүн. Үйдү качан алдыңыздар? Биздин агенттикке качан кайрылгансыздар? Анан бизде ушинтип чайга чакыруу идея кимден пайда болду? Айтыңыздар. Чакырайын дегенибизде ниет бар эле. Эң сонун. Үйдү алып берген немеден. Потому что биз үйдү алгандан мурун катын алганда конокту достор чакырганбыз. Биз өзү да сүйлөшүп, жамаат кежи недирибиз, жамаатын чакырып, чай берели. Эң сонун болду эле деп ниет кылганбыз. Биз үйдү ремонт берип чакыргыча сиздер көп калдыңыздар, демалышта болду. Состав толук болбой калды. Ошого байланыштуу биз да күтүп неме болдук, болушунча аракет кылдык. Дагы иштеп элек ремонтторубуз. Аягына чейин бүтпөсө дагы. Бүгүнгө насип кылган экен.
биздин агырга келип, биздин актастар менен дам татып отурасыздар. Сиздерге дал бир небеде ошо рахмат айтып турасыз. Сиздердин жамаатыңыздарга ийгилик айтабыз. Сиздерге ыраазыбыз, жакшы. Баягы мекендештер экран артында туруп, үй алгандар мынтет, үй алгандар 20 жыл ипотека төлөйт деген негативтерди дагы окуп калам да, көп жазгандар болот ошондой. Анан миңдеген мекендештерибиз, 100 эмес, миңден ашык мекендештерибиз өзүнүн үйүндө жашаганда жашоосун өзгөргөнүн көрөбүз, алар менен баарлашып сүйлөшүп турабыз. Бир иш чараларды өткөрсөк, биздин мекендештерибизди өчүрт кылып баарын бир чакыра албасак дагы бөлүп чакырып алар менен сүйлөшүп турабыз. Анан кээ бир мекендештерибиз менен чындыгында связь жок болуп кетет. Үй алгандан кийин биз менен сүйлөшпөй калат же болбосо неме. Бирок биз менен тыгыз байланышып, биз менен тыгыз сүйлөшкөн мекендештерибиз көп. Айтыңыздарчы, бул үй алгандан кийин сиздердин бир жашооңуздарда кандайдыр бир өзгөрүү болдубу, же кыйынчылыкпы, же жакшы жагынабы, кандай бир сезимдер болду? Ушуну да айта кетиңиздер. Биз деген үй алганда аябай башкача бир сезим. 2023-жылы февралда сделкабыз болгон. Ошондон бери 100 болду да, аябай кубанычта жүрөбүз. Мына Кудай кааласа Кыйынчылыктар жок, нелер өзгөрдү? Баары бир өзгөрөт да жашооңдо бирдекечи. Мисалы, үйүңүздөрдү ремонт кылганда бир өзүңүзчө бир кубаныч болдубу же кандай болду? Ушуну айтсаңыздар. Өзүбүздүн үйгө баары бир ощущение башка экен. Башка, Өзүбүздүн үйгө келдик деп, сиз айткандай кымбат обойлорду алып, кымбат өзүбүзгө бир кашык алсак дагы бир башкача сезим болот экен. Башкача сезим. Аябай кубандык. Быйыл келдик, ремонтубузду бүтүрүп атабыз, Кудай буйрса. Балдарыбыз аябай кубанып, бир башкача сезим. Айтып жеткизе албайм. Дагы силерге суроо атайын. Айына канчадан төлөйсүздөр? И бул квартираны канчага алгансыздар? Биз 2023-жылы 17 февралда сделкабыз Аллах каттаса процентине 9 миңден айына төлөйбүз. 2 комнатага. 2 комната квартира. Азыр 2 комната квартирага элдер 50-60 миң квартплата төлөйт да. Сиздер өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө ошончо акча төлөйт экенсиздер. Эң сонун үй алат элем деп ойлонуп, ар кайсы жактардан информацияларды угуп жүргөндөргө кандай совет берет элеңер? Үй алам деп ойлонуп жүргөндөргө мен сразу айтам, ойлонбой, түз келип, түз оюңуздарды түз кылып, мен үйлүү болом деп күч кубатты топтоп, түз эме кылсаңыздар, ниет кылсаңыздар, анын аркасында биринчи очередте ишенсеңиздер, командага ишенип, барганда эле договорго отурган күндөн баштап ишеним керек биринчи адамгачы, анан күтүш керек. Канчалык 100% гарантия. Эң сонун азыр айтып кетпедиби, сабыр депчи. Негизи баягы адам канчалык сабырдуу болсо, Кудайым ошончо ошол адамга мен эң жакшысын берем дейт экен да. Анан кээде кичине бир жумуштар алдыга кетпей калса, бир кыйынчылыктар болсо, баягы ашыкча сөздөрүбүздү анча-мынча өзүбүз ошону өзүбүзгө айтып көрүшүбүз керек да. Ушул бирөөгө айтардан мурун ошол сөздү өзүбүзгө айтып көрүшүбүз керек. Ошол өзүбүзгө сиңсе, өзүбүз ошол сөздү көтөрө алсак, анан башкаларга айтсак, ошондо туурараак болот да. Көп адамдар менен иштешем. Жүрөгүм ооруткан учурлар көп болот. Бирок баягыны ичиме жутпайм, чындыгын айтайын. Сразу ошол моментте бир же илеп алам, же чогултуп бир жака чыгарып салам да, себеби же болбосо Instagram баракчамда бөлүшөм, ушундай болду, мен туура кылдымбы, же кардарым туура кылдыбы деп бир аз болсо дагы ошону жеңилдеп алам. Себеби адам эч качан ичине ошол нерселерди сактап, анан кийин 2-3 күн өткөндөн кийин баягы кардар байланышканда, баягы нерселердин бардыгы жоктой сүйлөшөм да, баягы унутулуп калгандай. Кээде өздөрү мындай тартынып калат. Буну айтайын дегеним себеби, азыркы бир акыркы этаптагы кардарларыбыз ушунчалык укмуш, ушунчалык бардыгын билгич болуп кетти да. Себеби эгер бардыгы биз ойлогондой оңой болгондо, үй алуу негизи айтып койгонго оңой, бирок ошонун аркасында
занюсканын аркасында дейин ошончолук кыйынчылыктарды эч кимге чыгарбай айтпай баардыгын ушу сиздерге ашыкчасы менен кылып берели деп команда иштейт, чоң команда иштейт. Ойлобоңуздар мындай эле баардыгы оңой болуп калат деп. Ошол команда кыймылдап күн сайын аракет кылып, менет кылып, сиздердин үйлүү болушуңуздарга болушунча аракет кылат. Анан ошонун жыйынтыгында сиздер өзүңүздөрдүн жеке менчик үйүңүздөргө барып, жайгашып, сонун жашап каласыздар. Кыймылсыз мүлктөн эч качан банкрот болбойсуздар, аркага кетпейсиздер. Үйүңүздөр жылдан жылга баасы өсөт, кымбаттайт, утулбайсыздар. Анан ипотеканы алсак, проценти көп, кантип төлөйбүз деп ойлонуп аткандар деле көп, бирок инфляция деген өзү эле ошол немелериңиздерди, проценттердин баарын жаап кетип атпайбы? Жылдан жылга мурда 100 000, 200 000 акча көп болсо, азыр 200 000 акча мындай эле акча болуп калды. Мурун болсо миллиону бар акча адам бай болсо, азыр миллиону бар адам бай эмес. Себеби азыр миллион мындай эле акча болуп калды. Ошон үчүн кыймылсыз мүлккө инвестиция кылсаңыздар эч качан күйбөйсүздөр. Сиздерге туруктуу, анан үй алгандан кийин бир өзүңдө адамда дагы бир ишеним болот да. Мындай үйүм бар деген сыяктуу. Төлөп бүткөндөн кийин андан сонун неме болот да. Мындайча айтканда, бул сиздердин алдыдагы бир фундаментиңиздер да. Үйдү төлөп бүткөндөн кийин токтоп калат деген жок. Үйдү төлөп бүткөндөн кийин дагы дальше үй алабыз деп баштайсыздар. Анан айтайын деген себеби баягы чын дилиңен кандай нерсени каалап, кандай нерсени тилек кылсаң ошол ишке ашат экен. Ошон үчүн коркпой, силерден жакшы тилек кылып, жакшы ниет кылып, жакшы пландарды түзсөңүздөр, сиздерден эч ким акча сурабайт. Бир себептен өп болуп, бир ошол ишиңиздер ишке ашат экен. Андыктан силерди дагы бир ирет чын жүрөктөн куттуктайм. Өзүңүздөрдүн дагы биздин компания жөнүндө дагы бир аз айта кетиңиздер. Мындай кенен айтып бериңиздер. Мен аябай көп сүйлөп атам. Сиздер аз эле сүйлөп бүтүрүп коюп атасыңар. Айта турган нерсе көп. Сиздер менен бир дасторконго отурган бул биз үчүн уже бул башкача сезим болуп атат да. Рахмат. Жок, келе албай калдык десеңер деле биз айла жок да. Калмакпыз. Рахмат сонча жерден келип атасыздар. Кыскы экен. Анда келген электериңиздер бул өтө адамга башкача бир дагы сезим берет экен. Күтүлбөстүн небеси болду да. Бул азыр оңой эмес неме акча. Чоң белек болду. Рахмат. Сандарыңызда кабыл кылган болсун. Башка эмне дейбиз? Кудай кааласа ниетибиз бар. Москвадан дагы алганга. Эмне үчүн сиздерге мен акча которуп, ипотекаңыздарды жаптым? Мен Москвадан 2 жолу ипотека жапканмын. Сиздерге дагы жуксун деп жакшы ниет кылып, жуксун, сиздер дагы Москвадан үйлүү болуп, ипотекаңыздарды 1 жылда жабыңыздар деп жакшы ниет менен сиздерге неме кылдым. Демек бул башталышы. Буюрса, кийин ушул видеолор сакталып калса, кийин Москвадан үй алганыңыздарда дагы барып, ушу видео тартабыз Кудай кааласа. Элдер ишенбеши мүмкүн, бирок мен өзүм чындап ошол нерселердин баардыгына чын жүрөктөн ишенем. Андыктан ошо Москвадан үйлүү болгон бул адан дагы жакшы нерсе, адан дагы жакшы ийгилик. Ошон үчүн бүгүн ошо силерге буйруган экен. Ошол күн. Кардарыбыз бир күн офиске барат. Биз чогултуп койдук эле акча, ипотекабызды жабайлы, мага көрсөтүп бериң деп, акчасын картага салып келгиле деп айттым. Бир күн мурун байланыштыңар, акчаңарды картага салып келгиле десем, 600 000 салып келдиңер, 600 000 картасына салып офиске келишти. Мен да араса жумушум убактым тар болчу. Видео тартыш оюма да келбептир. Чынын айтсам, көп эле нерселерди кылам, бирок баягы көбүн экрандын аркасындагы мекендештерге көрсөтүп бере албайбыз. Анан өткөндө бирөө айткан экен, Самара баардык жашоосун көрсөтөт депчи, бирок андай эмес, чындыгында андай эмес. Жашоомдун 10 эле процентин көрө аласыздар. Калган немесин, пайызын көрсөтө албайбыз. Основной жумуш болот. Жумушту, сиздерге кылган кызматыбызды, албетте жакшы жактарыбызды да көрсөтөбүз. Кудай сактасын, элдин алдында ар дайым ак, жакшы эмгек кылганга аракет кылабыз. Жаман жагыбыз жок буюрса. Жаман оюбуз да жок. Элдерге баардыгына кандай болсо ошондой кабыл алып,
бүгүнкү күндө иш алып барып келебиз. 600 миң салып келген күнүңөрдө досрочный погашенияны өзүм көрсөтүп силерге кылып бердим. Мынандай кыласыңар, мынтип мынаны басасыңар деп. Ошондо канча жылга кыскарды? Ошол жөнүндө ошол күнкүн айтып берсеңер. Биз 2023 жылы 17 февралда үй алганбыз. 30 жылга алганбыз, Самара эже. 30 жылга ипотекабызды 30 жыл болду деп аябай кайгырганбыз биринчиде башында. 49 миңден төккөндө ал убакта 49 миң чоң акча эле. Азыркы убакта эми кичинекей акча болуп калды. 2 комнатага 49 миң өзүбүз бала чакабыз менен жашаганга нормальный акча. 600 миңди салып алып аябай кубанып сизге бардык. Барып алып сизге барганыбызда сиз кем досрочный погашение кылып бердиңиз. Бизге 13 жылга кыскарды. 13 жылга кыскарды, сразу автоматически 13 жылга кыскардык. Плюс 2 жыл төккөнбүз, 15 жылыбыз кетти сразу. Эми Кудай буйрса 15 жылыбыз калды. Азыр 2 жыл кыскарды, жок дегенде 2 жыл кыскарды. Эртең дагы көрсөтөбүз буюрса. Бүгүн Анда 13 жылыбыз калды. Аябай биз сүйүндүк ошол күн бизге үчүн өтө бакыт болду. Мен кайдимгиде күйөөмө келип айтам го. Биз 15 жыл кыскардык, 30 жыл дебей 15 жылга кыскардык деп карыздан кутулдук деп аябай бир башкача ощущение болду. Өзүбүз ошол күндөн баштап анан көчүп келдик үйгө. Көчүп келип ар бир обойду алып, таандап, балдарыбыз менен 3 балам ээрчип алып, Лерону кыдырып жүрөбүз. Ар бир үйдүн обоюн тандадык, ар бир эмени килемди алган сайын, телевизорду алган сайын кубанып, өзүнүн үйгө көчүп келип алып, азыр бир башкача сезимдебиз. Ошол убакта 49 миң чоң акча болсо, азыр 2 комнатага 49 миң мындай карасаң мындай эле акча болуп калды. Азыр квартплатанын акчасы болуп калды, зато үй өзүгө калат. Буюрса мына Самара эже айткандай 13 жылыбыз калат экен буюрсачы. Насип кылса 13 жылды 1 жылда жабабыз деген үмүтүбүз бар. Анан Москванын так ортосунан через сиздер аркылуу үй алышка ниетибиз бар. Кудай насип кылса. Мен ошону сезип атам да. Негечи? Сезип атам. Неге дегенде баягы экинчи квартираны алабыз дедиңер го. Экинчи квартираны алабыз дегенде чындап аракет кылдым. Прям аябай жакшы аракет кылдым, бирок жыйынтык болгон жок. Анан кийин ойлоп калдым да, мындай жөн ойлоп калдым. Буларга Кудайым Москвадан үй бергиси келип атат депчи. Ооба. Ошон үчүн бардык нерсени болбойт деген нерсе болбойт бизде. Бардыгы болот, только алдыга аракет кылабыз. Жолдору бар, изденебиз. Кичине аракет кылсак, Москва эле көчүп барасыңар, Кудай кааласа. Кааласа ишенебиз сиздерге, и сиздин командаңызга ишенебиз. Мен ошого ишенип эле келген, башынан баштап эле ишенип, аябай негизинде башында ушул квартираны албайбыз деп Зүлфия эже таап берген. Бирок аябай башкача болду. Мен кухнясы кичинекей албайм, ушундай эме болуп жүргөм. Бирок Кудайдын буйругу экен. Ушул үйдү биринчи жолу ушул үйдү жолдошум көрүп кеткен. Бирок ушул үйгө буйруган экен, ушул үйдү насип кылган экен бизгечи. Мына бала чакабыз менен ушунча конокторду тосуп, ушунча канча деген адамдарды кетирип. Кудайдын буйругу бул да болбосо. Сиздер бир себепчисиздер. Бирок себепчи дагы адам керек. Себепчисиз эч нерсеге жетишпейбиз, чындап келсечи. Биз аябай кубанычтабыз. Москвадан чындап келсе үй алабыз деп 10 уктасак түшүбүзгө кирген эмес. Биз азыр аябай кубанычта отурабыз. Бала чакабыз менен көчүп келип 2 комнатада өзүбүз квартираны өзүбүз жашап атабыз. Кудай буйрса, жашоо жүргалы болот атат. Келген коноктор кеңири келет, кеңири кетет. Каалаган убакта конокторду тосушка биз даярбыз. Кардарыбыз бизге чейин дагы башка агенттиктерге барган. Бирок ал жактан жыйынтык болбогон. Анан кээде баягы кардарлар башка агенттиктерди айтып калышат да, ушундай бар экен го, анан мындай депчи. Мен аларга тарынбайм, терикпейм дагы. Болгону биз кылгандай. Мен эс алганы барган эле немем болбосо, калган всегда, даже выходной мен үчүн выходной эмес. Суббота, воскресенье дагы всегда эл үчүн аракет кылып, всегда эл үчүн иштейбиз да. Бүгүн офисте отуруп бир нерсе оюма келип кетти. Ошо биздин агенттикке ишенип келип аткан кардарлардын ар бирин үйлүү кылуу бир бизде мен милдетим да, мындайча айтканда. Ооба, сөзсүз сиздер акчасын төлөп атасыздар. Бирок ошону дагы баягы кандай деп айтсам экен, жоопкерчилик менен карап, ошонун ар бирин неме дагы ничего, бир айда силерди сделкага чыгарып салам деп коем го, өзүм мотивация берипчи. Ошол сыяктуу
Кардарларыбыз дагы башка агенттикке барып, анан башка агенттиктен результат болбогондуктан анан бизге келишкен. Ошо жөнүндө да кыскача айта кетсеңер. Себеби биздин адабирейин алган кардарларыбыз дагы башка жака жүгүргөндө мен аябай таң калам да. Эчтеке чечилбейт. Просто баштаган нерсеңерди аягына чейин жакшы кылып чыгарышыңар керек. Буга чейин 3 релдерге барганбыз. Ал жерден жыйынтык чыкпагандыктан эң акыркы жерге Самара Нарматова айжайга кайрылганбыз. Буга бир себепчи болгон менин бир кайнечем бар, анын атын айтпай эле коеюн. Ошол кайнечем себепчи болгон. Ошонун аркасында биз Кудай буйруп ушул үйгө жетип отурабыз. Бул үйгө деле жетиш оңой болгон эмес. Адабирение чыккыча сабырдуулук менен күткөнбүз. Сабырдуулук менен күтсөңүздөр үйлүү болосуздар. Эч күмөн санабаңыздар, түп-түз кайрылыңыздар, бирок сабырдуулук менен күтүңүздөр. Анан биз үй алабыз десеңиздер, ушул эжеге, ушул эженин командасына, Таганский метродо офиси бар, любой время кайрылсаңыздар, өздөрү жооп берет. Офиске барып, 20 выходной иштейт. Любой время кайрылсаңыздар болот. Биздин үйгө келем деген коноктор 24/7 биздин эшик ачык. Любой время келиңиздер. Биз сиздерди күтөбүз. Баарыңыздарга үйлүү болушуна себепчи болсун Самара Нарматованын командасы.